Саламатсыздарбы, назарыңыздарды айылдыктардын абалын чагылдырган МТС каналынын элет көрсөтүүсү. Студияда мен Эрнест Байсалбеков. Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды коомдук жашоого аралаштырууда үй жаныбарлары жакшы жардам берет. Жалал Абад областынын Сузак районунда майып балдардын мүмкүнчүлүктөрүн арттыруу боюнча жаңы ыкма колдонулууда. Көйгөйдү көрсөткөн көчө театры. Оштун Арагын райондагы чоң базарда өзгөчө спектакль коюлду. Анда чет өлкөгө барып алданып калган кыргыз кызынын оор тагдыры чагылдырылган. Мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды коомдук жашоого аралаштырууда үй жаныбарлары жакшы жардам берет. Жалал Абад областынын Сузак районунда майып балдардын мүмкүнчүлүктөрүн арттыруу боюнча жаңы ыкма колдонулууда. Демилгечи топтордун жардамы менен аймактагы майып балдары бар үй бүлөлөргө бирден уй алып берилген. Эми майып балдар бул үй жаныбарына кам көрүп, кадимкидей жашоого аз да болсо аралаша баштаган. Бул жаңы ыкма балдарга кандай жардам берүүдө? Аймактык кабарчыбыз кененирээк айтып бермекчи. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Сузак район тургуну Нурислам 8 жашта. Тубаса шал оорусу менен төрөлгөн. Бир жыл мурда балар такыр сүйлөөчү да басчу да эмес. Апасы Нуржамал Шабданованын жардамы менен санаганды, ырдаганды жана өз алдынча басууну үйрөнгөн. Азыр жакшы. Аз санаганды неме болуп калды. Баспай сүйлөбөйт эле, басып атат бирок Кудайга шүгүр. Сүйлөп атат. Эсептейт кадимкидей. Таблица умноженияны айтып атат. Көрсөтпөй койсоң айта албайт, көрүп турса айта берет. 4 көбөйтүү 4 барабар 16 деп. Бир баланын мал алып берди эле, анысы мына Кудай кааласа быйыл 2 айдан кийин 4 болуп калат. Турганын о боозу дагы ошонун немеси. Торпогу тиге. Өз биринчи келген торпогу дагы бооз, апасы да бооз быйыл. Шу. Бул үй бүлө мамлекеттик жеке өнөктөштүк программасынын алкагында ишке ашып жаткан мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды коомго кошуу программасынын алкагында ишке ашып, мүмкүнчүлүгү чектелген үй бүлөлөргө уй берилген. Кошокбаевдерден сырткары Барпайыл өкмөтүндө дагы 2 үй бүлө болуп, бир топто 3 үй бүлө бар. Сан уй алып берүү балдарды коомго аралаштыруу аракетин курал катары колдонулуп, бүгүнкү күндө балдар эле эмес, баласын багып, сыртка чыкпай, элге аралашпай жүргөн үй бүлө мүчөлөрү да бир туугандай болуп калышкан. Эшикке чыкканды жакшы көрөт, алаксыйт кыйла, эки жакты карап. Мурункудан кыйла жылыш бар, бир нерселерди сезип калды уже. Мал койду ушу көрсөтөмүн, эки жака көтөрөмүн, ондай немелерге суунун боюна көтөрөм, билет ошолордун баардыгыны. Азыр эми суук болуп, азыраак эшикке чыгып калдык. Аксанамкан Эресованын 3-чү баласы да шал оорусу менен 8 жылдан бери ооруп келет. Жумабайдын күнүмдүк чүрпөөсү жана дары-дармеги үчүн күнүмдүк саалган сүтүн сатып, керек жарагына иштетип турат. Малымды анан балама айран уйтуп берем, ашканын сатамын, балама памперс аламын. Ошол да анча-мынча жей турган нерселерин алып берем, ошо балам өзүн иштетем да. Бул малдын пайдасы жакшы эле тийип атат бизге. Балам сүт, айранды аябай жакшы ичет. Мисалы тамак салып келген убакта айран алып келсең, тамак ичпей коюп, айран ичет. Билет айран бар экенинчи. Сезүүсү жакшы эле да. Анын ошон үчүн буга тынбай айран уйтуп берем, сүтүн бышырып беремин, кичинеден шакар кошуп ичиремин, ошолорду ичет. Андан сырткары анча-мынча сатканда неме болот, памперстерине жарайт. Эми өзүнүн деле пенсиясы бар, анан мен памперс тагам буга, күндүзү такпаймын, кечинде тагамын. Андай нерсе жок, биз ушу жаңырыкты уктук, бизге ылдый жактан Барпайыл өкмөтүнөн Нуржамал деген эже ушул мал деген бар экен, ушу жаңырыктан деп ушуну айтты. Анан ушуга кошулуп, ошо Нуржамал эжелер менен ушу малды алдык, анан башка мамлекеттик жактан бизге жардам боло элек. Мамасалы Ташматовдун айтымында мындай программа Ош, Жалал Абад жана Баткен областарын камтыйт.
Программанын алкагында үй бүлөлөр 3 тараптуу келишимдин негизинде 3 жылга уй алышат. Аны алган үй бүлөлөр бири-бири менен катташып, кабар алып турууга милдеттүү. Орукчан балдардын ата-энелерине жардам берүү. Аларга биз саан уй алып берип, саан уй негизги максат ошол алган күндөн баштап ошол үй бүлөнүн дасторконунда сүт азыктары камсыз болуш керек. Себеби көпчүлүгүндө саан уйлар жок. Ар бир үй бүлөнүн көйгөйлөрү аябай оор. Ал уйду биз 3 жылга алып беребиз, лизинг келишимин негизинде. Келишим бүткөндө 3 жылдын ичинде алынган төлдөр, жана ошо биринчи алып берген уй ушул алынып, аталып, энчиленип алган баланын же кыздын атында калат. Алар ушул үй бүлөнүн карамагына өтүп калат. Инклюзивдик коомду түзүү программасы негизинде 2015 жылдан бери 51 үй бүлөлөргө саан уй алынып берилген. Азыркы күндө алгачкылардан болуп катышкан үй бүлөлөр 4төн музолу болуп калышты. Элиза Жолтоева, НТС, Жалал Абад. Экологиялык көйгөйлөрү чечүүдө сот адилеттүүлүгүнө жетүү да өтө маанилүү. Айлана чөйрөнү коргоо боюнча укуктук жактан колдоо көрсөтүп келген Орхус борбору бул тармактагы көйгөйлөрдү чечүүдө эми сотторго да колдоо көрсөтүп келет. Аталган борбор бүгүнкү күндө өлкө боюнча атайын окутууларды уюштуруп, анда Фемида өкүлдөрү экология тармагында мыйзам бузууларды кантип жөнгө салып, жана алар боюнча кандай чечим чыгарыш керек деген суроого жооп алып келишет. Соттор чечим чыгарууда экология тармагында эмнелерди билиш керек? Бул боюнча алдыда кененирээк сөз болот. Биз сотторго мындай окуу тренингтерди өткөрүп атабыз. Экология боюнча мыйзам бузууларды жөнгө салууда соттор алгач бул тармакты жакшы билиш керек. Бул боюнча Кыргызстандагы Орхус борбору сотторго атайын окутууларды уюштуруп келет. Айлана чөйрөнү коргоодо иш алып барган аталган борбор Орхус конвенциясынын принциптерине ылайык 3 багытта иш алып барат. Алар айлана чөйрө боюнча маалыматка жетүү, чечимдерди кабыл алуу процессине коомчулуктун катышуусу жана экология маселелери боюнча сот адилеттигине жетүү. Акыркы багыт боюнча азыркы тапта соттор атайын окутуу аркылуу Орхус конвенциясы боюнча укуктук принциптер боюнча тажрыйба топтоп жаткан чагы. Биринчиден Орхус конвенциясы түшүндүрүү кандайдыр суроолорду карайбыз. Себеби Орхус конвенцияда эң негизги принциптер бар. Соттор аларды да билиш керек. Ал Орхустук конвенция эмнеге чакырат, кандай кеңеш берет, рекомендация берет. Биринчиден ошол принциптерди албетте мыйзамдарда ал принцип ошол сакталыш керек. Ошол принципти жетиш үчүн механизмдер иштелип чыгыш керек. Сот кандайдыр иштерди карап атканда жана сот чечимдерди чыгарып атканда албетте ошол Орхус конвенциянын принциптерин сакташ керек, колдонуш керек. Орхустук конвенциянын принциптерине таянып чечим кабыл кылыш керек. Кыргызстан Орхус конвенциясына 2001 жылы кошулуп, анын принциптерине ылайык мыйзамдарды шайкеш келтирүү боюнча бир катар милдеттерди алган. Буга ылайык биргелешип иш алып барууда экология тармагында бир топ мыйзамдар кабыл алынган. Мына ошол укук ченемдик актыларды жана Орхус конвенциясынын принциптерине эске алып, сот адилеттүүлүгүнө жетүү, Фемида өкүлдөрүнө маалыматтык колдоо көрсөтүү үчүн атайын окутуу уюштуруу каралган. Бул боюнча Орхус борбору аркылуу атайын программа иштелип чыккан. Мындан сырткары экология жаатында буга чейинки кабыл алынган укуктук ченемдерди бир китеп кылып басып чыгарышкан. Бул сот тармагында иштегендерге зарыл колдонмо. Эми ушул укуктук актылардын баардыгын карап чыкканда, анын баардыгын баягы убакыт керек болот. Бир жагынан, экинчи жагынан кандай актылар бар экен, кандай актылар жок экен, ошонун баарын такташ керек болот. Ошонун баардыгы бир аз бир китеп болуп, бир жыйнак болуп чыкканда, бул абдан чоң жардам болот деп эсептейм. Ошондуктан андан тышкары дагы мен ойлойм, бул жыйнактын керектүүсү эмнелерине дагы чыгып атат. Ошол айлана чөйрөнүн маселелери менен иштешип калган адамдар дагы кандай актылар бар эле, ошонун баардыгы бир жыйнак болуп чыкса деген өзүнүн ой пикирлерин айткандыктан анан ошондой жыйнак чыгып атат.
Экологиялык мыйзам бузууларды укуктук жактан жөнгө салууда мындай окутуулар бир гана сот тармагында иштегендерге эмес, жай тургундарга дагы пайдасы чоң. Бул жаатта маалыматтык колдоо көрсөтүп келген Орхус борбору өнөктөштөр аркылуу иш алып барып келет. Алардын бири Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун алдындагы сот адилеттигинин жогорку мектеби. 2 жылдын ичинде биз болсо уже 5 жыл 5 региондо тренингди өткөргөнбүз. Жалпы ушул тренингде 100 кишидей, 100 адистердей катышкан. Анан ошол адистер бүткөндө, ошо тренингдер бүткөндөн кийин ар бир катышкан адистерге биз болсо жогорку бекеттердин атынан жана ошондой эле ОБСНдин атынан, анан биздин Орхус борборунун атынан мындай сертификатты тапшырып бергенбиз. Сот тармагында иштегендерге атайын окутуулардын уюштурулуп жатканы бул Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык экологиялык мыйзам бузуулар боюнча туура чечимдерди кабыл алып жана коррупциялык иштердин алдын алууга жардам берет. Мындан сырткары да пайдалуу жактары арбын. Период с 2009 года были 2009 жылдан бери жалпы 140 сот жана бул тармакта иштеген 69 адам атайын окуудан өтүштү. Окутуу убагында Орхус конвенциясынын принциптерине ылайык иш жүргүзүүчү атайын практикалык колдонмолор иштелип чыккан. Мындай окутуулар сотторго маалымат жагынан жакшы эле жардам болууда. Дагы бир өзгөчөлүгү бул аймактардагы адистер үчүн көчмө окутуулардын уюштурулгандыгында. Окуу учурунда катышуучулар экологиялык мыйзам бузуулар боюнча Орхус конвенциясына жана жергиликтүү мыйзамдарга ылайык туура чечим чыгаруу жолун практикалык жактан карап чыгышты. Сот адистерин окутуу Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун колдоосу менен уюштурулуп келет. Кыргызстанда айлана чөйрөнү коргоо боюнча иш алып барып келген Орхус борборунда 2018 жылга чейин иш пландар бекитилген. Эмки жылы экология тармагында дагы көп жумуштар аткарылмакчы. Көйгөйдү көрсөткөн көчө театры Оштун Араван районундагы чоң базарда өзгөчө спектакль коюлду. Анда чет өлкөгө барып алданып калган кыргыз кызынын оор тагдыры чагылдырылган. Демилгечи актерлор бул сахналашкан окуя ала туу артына кетип жаткан мекендештерибиз үчүн чоң сагык болоорун айтышат. Анткени акыркы учурларда чет өлкөгө иштегени же окуганы барып ал жактан ар кандай жагымсыз учурларга кабылган кыргызстандыктар көп эле кездешүүдө. Эми бул спектакльден кийин көрүүчүлөр бир аз да болсо чет өлкөгө чыгуунун жолдору менен таанышты десек болот. Сөз кезегин кененирээк аймактык кабарчыбыз улантат. Айтышкандыр нема иш кылышыңызды? Чеварчилик. Көбүрөөк элге маалымат жетсин үчүн бул жолу сахна таланттары Аравандын базарында көчө театрын тартуулашты. Чакан чыгарма 18-ге да жашы жетелек мигрант кыздын тагдыры тууралуу болду. Мекет жаңы бүткөн кыз бир кошунасынын эле ошол бир районда жашаган бир атактуу даңктуу бай кишиден билбей эле жумуш жөнүндө сурап алат. Анын шылуун экенин, анын алдап жүргөнүн билбей эле сурап, алдап адамдар жөнөткөн үчүн ал айдайым акча алат. Ошол кызды алдап туруп чет мамлекетке жөнөтүп берет. Чет мамлекетке кыз анан сатылып кетет. Өзү билбейт да. Көбүнчө жаштарда ошо өмүр баян айтып калды. Ошол эле өмүр баян биз инженерка стенкага айландырып койдук. Бул болгон эле окуя экен. Тилекке каршы чыныгы жашоодо да мындай көрүнүштөр жок эмес. Мисалга алсак, Нокат районунун Кыргыз Ата айылынын тургуну 2 баласы менен 12 жыл Казакстанда кулчулукта жүрүп, быйыл жаз айларында үйүнө кайтып келген. 2005 жылы жашоо шарты оор келинди үй жумушчусу болуп иштейсиң деп бир тууган бөлөсү Казакстанга алып кеткен. Баргандан кийин бейтааныш адамдарга сатып жиберген. Быйыл аялды сатып жиберген тууганына карата кылмыш иши козголгон. Айгүл аттуу муну алып кеткен адам жок болуп кетти. Казакстанга иштеген бадар бүт келишти. Анан буларды ол апарганда башка зонага сатып берген. Ошондон анан бедрак болуп кеткен да. Бедрак болуп, шоу боюнча дарак-дурагы жок болуп, анан быйыл Батыр деген киши себепкер болду. Ошо Батыр деген киши анан мага телефон аркылуу, звонок аркылуу мен таап, анан мага байланыш кылды. Ноябрь айынан тарта Ошто бейөкмөт уюмдары жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен биргеликте адам сатуунун алдын алууга багытталган маалыматтык кампанияларды активдүү жүргүзүп башташты. Бул жараян алкагында жарандар юридикалык, медициналык жана психологиялык жардамдарды алып, миграцияга чыгып бара жаткандар өз укуктары менен тааныштырылмакчы. Маалыматтык кампаниянын алкагында Араван районунун тургундары миграцияга байланышкан суроолорун берип, өздөрүнө керектүү кеңештерди ала алышты. Бул нерсеге душар болуш үчүн основной биринчи орунда билимди жоктугу. Ошол
chet mamlakatga borib migratsiya ishtөө mezgilinde köp nerseni dannilardı bilbegендиктин kesepetinden болот. Bizde elder kaysı işkanaga, kaysı mekemege kirip чорный спискадан барбызбы, жокпузбу, же болбосо кайсы мамлекетке барып кандай кылып иштешибиз керек, биздин кепилдигибизди ким кандай төлөп бере алат, шу тууралуу кеңири маалыматты алуу үчүн бизде миграционный Арван районунда миграционный кызматы жок деп билем мен. Ошондуктан суранат элек, шу миграция кызматыны да жандандыруу берүүнү суранат элек. Jiyanim 3'te, uçup durup Moskvada sen deport deb qaytib keldi-da. Mana shu yerdan ko'rsa bo'lmaydimi? Shuni bir yo'lga qo'ysa bo'lmaydimi? Mana shu yerdan ko'rib turib, deport bo'lsa shu yerda bileti u qancha aqshiga kuyyapti hozirda bunday o'ylab ko'rsangiz-da. Shuni chorasini ko'rib bersanglar deb so'ranaman. Unday narsalar yana bitta o'zim mahallimda bitta qo'shnim Moskvada 3 oy yurib keldi. 3 oylikka registratsiya qilibdi. Keldi keyin yana uchdimi, bordimi? Sen chorniy spiskaysan deb u ham qaytib keldi qarang. U qanday unda tushib qoladi? Endi misolga bizni qarapay mana shu bizni основной mana Qirg'iziston, mana shu bizni o'zimiz Aravan rayonida xalq основной Rossiyaga boramiz. Bardığımızda ko'pchilik boradi. Tirikchiligimiz o'sha yerda. Ош областық администрациясының имаратында миграция башкармалыгына караштуу маалыматтык борбор иштейт. Бул маалыматтык борбордон миграцияга кеткени жаткан жарандар өздөрүн кара тизмеде бар же жок экенин текшерип, жана башка укуктук кеңештерди алса болот. Адамдын дээринде болса денеси бардык ишти кылууга жөндөмдү. Кийинки сөз кылчу каарманыбыз Нарындык Сабыр Жакыпов Туас өнөрүнүн туусун кармагандардын бири. Жашы 40-тын кырынан ашып калса да, сөз эси комуз чаба баштаганына 5-6 гана жыл болду. 3 кылдуу кыргыздын улуттук аспабын жасоону колго алган жыгач устан азыр айылдаштар эмес, коңшу райондогулар да билет. Анткени анын колунан чыккан комуздар өзгөчө колго турумду. Эч кынтыксыз өз алынча өнөрдү өздөштүрүп алган айылдык устанын ал жайын тууралуу өз-өзүнөн уксак. Бул өнөргө бир Кудай Тааланын бир өзүнүн бир берген өнөрү го дейм, бул Кудай Таала Алла Таала берди го дейм. Анын үстүнө да бул чоң аталарыбыз, чоң атабыз төлөгөн Ашырбай уулу төлөгөн атабыз боз үй чапчу экен илгертен. Жыгач усталык бар экен. Анан бул да өнөр да канда бары го. Буга чейин деле мындай деле көп чапчу эмеспиз бала кездерден кийин. Анан Мунарбек деген байкем бар, ошол түрткү берди. Ушундай чап деп, өзү да ушундай кашыктуу. Биринчиден чапкан деле оңой эмес, баягы көптөгөн сырлары бар экен, мунун деле фальш чыгып калат, ар кандай капкагынан, калың жукасынан болот экен, көптөгөн сырлары бар экен да мунуку. Анан аябай катууга талыкпаган эмгек, бирин чаап, бири мындай болуп калды, экинчиси мындай болуп калды деп атып, ушундан такшалат экен. Бара-бара үн оңолуп, жакшы күчтүү комузчулар дагы мындай баягы айтат да, мындай кыл дегенден, анан ошондон көрүп, ошондон анан бара-бара такшалат окшойбуз. Ушу туруп турган жыгачтан эле үн чыгарып, кайра бир жакшы күүлөрдү, кыргыздын күүлөрү, ырлары чертилип турса, өзүм да бир кубаттанам да. Жашоомо кадимкидей бир ушулар менен алаксыйм да, жакшы нерсе өзүмө. Баягы бирөөнүн баласы үйрөнүп калса, эртеңки күнү бирөөнүн үйүнө комуз чертилип турса, баягы кыргыздын баягы жүрөгү деп коет эмеспи, каны, жаны деп бул комузду. Сатылыштар эми туюк комуздар
негизи кичине өйдөрү кымбатыраак болот да. Мен 1800төн ошо Нарын Актала жеринде 1800төн сатам туюк комуз. Чаптама эмес. Өрүктөрүм бар 5-6дан өйдө турат да. Өрүктөр да, өрүк комуздар да туюк өрүк комуздар көлдүн өрүгүнөн алып келип чабабыз ушундай. Сыныктар келет, мисалы, мындай комуздар келет. Капкагы сынык. Ошо музыкальныйдан келселер келет, нарын дагы Жумабек Шерелевден. Ушулар келет, капкагын алмаштырып бер дейт. Толголору бузулат, толголору кармабай калат. Тепкеги дейт. Ушуларды алмаштырып беребиз. Ошол чаптап беребиз, сынып жарылгандар болот. Аларын чаптап беребиз, ошол баягы ар бир комуздун баягы күйгө келтирип берем да, эң эскиси. Ушул менен биздин бүгүнкү көрсөтүү соңуна чыгып барат. Эгерде сиз жашаган аймакта да жаңылык болчу жагдайлар болсо, анда экранда көрүнгөн номер аркылуу бизге кабарлап коюңуздар. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө айлуу заман, элибиз тынч болсун.